Aktör Keanu Reeves 24 saat иштеген ар бир адам үчүн ачык бекер коомдук ашканаларды түзүүгө $350 million инвестиция салды. Ысык тамак ар дайым ага муктаж болгондордун баары үчүн даяр болот. Лос-Анджелес, 2026 жылдын 11-январы Keanu Reeves бүтүндөй өлкөнү таң калтырган кадамга барып, өзүнүн жеке каражатынан $350 million долбоорун ишке киргизүүгө жумшады. Бул күнү-түнү 24/7 иштеген бекер коомдук ашканалардын жалпы улуттук тармагы болуп, босогосун аттаган ар бир адамга ысык жана пайдалуу тамак берүүгө арналган. Суроосуз, документсиз, айыптабастан түбөлүккө. Алгачкы 150 ашкана бүгүн таң заардан тартып өлкөнүн чыгышынан батышына чейинки ири шаарларда эшигин ачты. Дагы 500 объект курулуш баскычында. Ал эми узак мөөнөттүү максат 5 жыл ичинде 2000 ашкана ачуу. Ар бир жайда кесипкөй ашканалар бар. Анда айлык алган башка ашпозчулар жана мурда үй-жайсыз болгон жарандар иштеп, жаңы даярдалган эртең мененки, түшкү, кечки жана түнкү тамактарды сунуштайт. Тоюмдуу шорполордон жана сэндвичтерден тартып, ысык тамактарга, салаттарга, мөмө жемиштерге жана таттууларга чейин. Күн панелдери менен жабдылган, калдыгы жок иштеген бул жайларда ошондой эле жуунуучу бөлмөлөр, кийим сактоочу шкафтар жана жумушка орношууга жардам берүүчү кеңеш берүү пункттары бар. Кечээ Reeves улуттук телекөрсөтүүдөн түз эфирде билдирүү жасап, үнү токтоо болгону менен көздөрү толкундануудан жайнап турду. Мен көчөлөр менен басып жүрүп, адамдар мени көрбөгөндөй мамиле кылган учурларды көп көрдүм. Жер жүзүндөгү эң бай өлкөдө балдардын ачка жатып уктаганына күбө болдум. Муну токтотууга убакыт келди. $350 million. Бул кайрымдуулук эмес, бул адилеттүүлүк. Бул ашканалар эч качан жабылбайт. Ысык тамак ага муктаж болгон ар бир адам үчүн ар дайым даяр болот. Анткени ачарчылык түнү да, дем алышта да токтобойт. Биз да токтобойбуз. Түшкө чейин эле бардык ачылган жайлардын алдында кезектер бир нече кварталга чейин созулду. Ыктыярчылар алгачкы 12 саатта эле 120 миңден ашуун тамак берилгенин билдиришти. Социалдык тармактарда чоң резонанс жаралып, көзүнө жаш алган адамдардын өз ыктыяры менен жасаган кайрымдуулук каражаттары бир күнгө жетпей $45 million ашты. Keanu Лос-Анджелестеги негизги ашканадан таң атканда байкалган. Ал тынчкана үй бүлөлөргө тамак таратып, бир нече жума бою ысык тамак жебеген ардагерди кучактап, жаш эненин муну кылууга милдеттүү эмес элең деген чыбырагын укканда көз жашын аарчып турду. Ал жөн гана мындай деди: "Ооба, мен атайын кылдым. Логотип жок, бренд жок, аяктоо мөөнөтү жок. Жөн гана эч ким ачка калбашы керек деп чечкен бир адам. Ашканалар ачык, мештер күйүп турат. Жана Америка тарыхтагы эң тынч революцияга күбө болду."